Ixlostuluk 40. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadi: Kim adamlarning rozıçılığına жетүүнү көздөп, Алланын ачуусун келтирсе, Алла ага каарданат. Ал разы кылам деген адамдарды ага каршы каардантып коет. Ким Алланын разычылыгына жетүүнү көздөп, адамдардын ачуусун келтирсе, Алла ага разы болот. Ачуусу келген адамдарды ага разы кылып коет. Анын сүйлөгөн сөзү, кылган амалы адамдардын көз алдында сонун болуп калат. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadi: Kim adamdardын разычылыгына жетүүнү көздөп, Алланын ачуусун келтирсе, Алла ага каарданат. Ал разы кылам деген адамдарды ага каршы каардантып коет. Ким Алланын разычылыгына жетүүнү көздөп, адамдардын ачуусун келтирсе, Алла ага разы болот. Ачуусу келген адамдарды ага разы кылып коет. Анын сүйлөгөн сөзү, кылган амалы адамдардын көз алдында сонун болуп калат. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadi: Kim adamdardын разычылыгына жетүүнү көздөп, Алланын ачуусун келтирсе, Алла ага каарданат. Ал разы кылам деген адамдарды ага каршы каардантып коет. Ким Алланын разычылыгына жетүүнү көздөп, адамдардын ачуусун келтирсе, Алла ага разы болот. Ачуусу келген адамдарды ага разы кылып коет. Анын сүйлөгөн сөзү, кылган амалы адамдардын көз алдында сонун болуп калат. Табарони Мажмауз Заваид.